Эми кадр маселе боюнча мына ГРСтин жетекчиси отурат. Бул интернетке барга таанымал. Бирөөгө ден соолугуна зыян келтирем деп 10 секунд кошкула. ушул ГРСтин башчысы жаш жигитти коюпсуңар. Балким жакшы жигит, бирок баардык интернет сообществодо жүрөт го, сөгүп бирөөгө зыян келтирем деген жигит кантип коесуңар жетекчи кызматка? Ким койду аны? Аны Же ГРС системада мыкты иштеген адистерден да? бул коллегабыз балыкчы шаарында азыр санар иптеши боюнча абдан жакшы кадамдарды таштады. Именно элге мамлекеттик кызматты жеткирүү боюнча. Анан биз азыр көрүп атабыз, энергетикти койсо энергетик оңолбой атат. Мал чарбасына же айыл чарбасына аграрникти койсо ал оңолбой атат. Мен ойлойм, менеджер тап келели деп ушул коллегабыз тап келдик. Эми интернетте жүргөнү эркек киши жанагындай болуп тур, аны эми мындай болбойт го деп ойлойм. Айтып атканда да айттым, жанагындай немелерди, сөздөрдү азыраак колдон деп. Такыр колдонбосун.